2020 жылы пандемияга карабай бардык пенсия жана социалдык төлөмдөр өз убагында берилип жатты. Белгилей кетсек, Улуттук статистикалык комитеттин маалыматына ылайык Кыргызстанда болжол менен 600 миңден ашуун адам ар кандай категориядагы пенсионер болуп саналат. Мамлекет жүздөгөн пенсиялык жана тарифтик саясат учурунда калыптанып жаткан демографиялык, ошондой эле социалдык экономикалык чөйрөдөгү өзгөртүүлөргө өз учурунда жана тийиштүү түрдө жооп кайтарууга муктаж экенин эске алуу менен өлкөдөгү пенсиялык камсыздоо системасында олуттуу реформа жүрүп жатат. Пирамида каналында акцент берүүсү түз эфирде, кызматта Айза Камчыбекова, саламатсызбы? Кезектеги берүүбүздө биз социалдык фонддун 1 жылдык иши, пандемияга жана ал шартта пандемия кандай кедергесин тийгизди, кандай иштер аткарылды, бүгүн фонддун ишмердүүлүгүнүн жалпы жыйынтыгы менен тааныштырабыз. Бул үчүн студиябыздын коногу катары социалдык фонддун маалымат кызматынын жетекчиси Муканбетов Жеңишбек Уркалович келген. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирибиз адаттагыдай түз алынып берилип жатат. Сиздердин суроолоруңуздар үчүн 59 20 55 номеру кызматта. Жеңишбек мырза, алгач жыл жыйынтыгына жана жыл башынан бери аткарылган фонддогу иштерге токтолсок. Рахмат. Учурдан пайдаланып, биринчи кезекте ушул биздин жарандарыбызды, пенсионерлерибизди төлөмдөр боюнча эч кандай кармалуу болбойт деп айтып кетет элек. Анткени азыркы учурда көрүп атасыздар, республикалык бюджет, социалдык фонддун бюджети кандай толукталып атат, планга чыгып атабы, ошого байланыштуу төлөмдөр убагында төлөнөбү деген көйгөй маселе болуп атат. Мына бүгүнкү күндө биз кечеги күндөн баштап төлөп баштадык. Биз 10 числодон баштап ай сайын үстүбүздөгү айдын пенсияларын каржылоо маселелерин карайбыз. Ошондон баштап банк аркылуу алгандар банктык эсептен, ал эми Кыргыз почтасынын аймактык бөлүмдөрү аркылуу алгандар жеткирүү жолу менен графикка ылайык 11 числодон баштап 25 числолорго чейин толугу менен каржыланып бүтөт. Айта кетсек, январь айынын пенсиясы толугу менен 4 миллиард 140 миллион сомдон ашыгыраак суммадагы пенсия толугу менен каржыланып төлөнүп берилген. Ошондой эле өткөн жылдагы көрсөткүчтөр боюнча дагы 48 миллиардка жакын акча каражаты жылдын жыйынтыгы менен толугу менен төлөнүп, ар бир пенсионерлер колуна пенсиясын алдык десек болот. Бул жакшы көрсөткүч. Сиз айтып кеттиңиз, жанагы киргизилген карантинге, пандемия учурунда кырдаалга карабастан социалдык фонд өзүнүн милдеттерин толугу менен аткардык. Апрель айында бир аз кыйынчылыктар болду, март-апрель айында, анткени башында карантин киргенде жеткирүү жолдорун кантип жеткизебиз деген маселе туулуп, анан ошондой кырдаалдан чыкканга аракет кылдык. Бирок ошого карабастан май айында толугу менен кайрадан мурдагы эле режимде иштеп, толугу менен төлөп берип баштадык. Анан жыл ичинде толугу менен ай менен төлөп бердик. Пенсия чектөөгө кайрылуу маселелери дагы ошондой эле режимде жүргүзүлүп атты. Эч кандай мындай кармалуулар болгон жок. Анан айта кетишибиз керек, бир айча биздин жарандарыбыз баягы эки жакка чыкканга мүмкүнчүлүк албаган учурда биздин жана жаңы киргизилген электрондук кызматтардын бир бөлүгү болгон электрондук камсыздандырылган адамдын электрондук кабинети деген кызматыбыздан пайдалангандардын да саны өсүп, ошол аркылуу дагы аралыктан документтерди топтоп башкармалыктарга келбестен аралыктан кайрылуулар болуп, азыркы күндө 300дөн ашык адам ошондой жол менен кезекке турбастан, эгер интернетке байланышканга мүмкүнчүлүгү болсо, ошол аркылуу эле документтерин, көчүрмөлөрүн өткөзүп, тартып, жөнөтүп, ошол жол менен азыр бир 500гө жакын адам кайрылды. Анын ичинен 300дөн ашыгы ошондой жол менен пенсияларын үйүнөн чыкпастан эле алганга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бул дагы жанагындай катуу кырдаалда аябай жакшы көрсөткүч деп ойлойм. Анткени ар бир жарандын коопсуздугу биз үчүн дагы, биздин кызматкерлер үчүн дагы эң маанилүү болду. Анткени баягы ооруну жугузуп албаш негизги максат болуп атты да.
Мындайынан айтканда, бул эле негизги пенсиянын эң башкы маселеси ушул төлөмдөрдү убагында төлөө, пенсияны чегерүү болду. Анан ошонун эле ичинде жыл ичинде мына билесиздер, жыл сайын биздин социалдык фонддун бюджети мыйзам түрүндө бекитилгенде, жыл сайын мыйзамга ылайык пенсиялардын өлчөмдөрүн индексациялоо каралат. Өтүп кеткен жылдагы ошондой эле немеде өттү. Октябрдан баштап өкмөттүн токтомуна ылайык мыйзамдын 7-чи беренесин аткаруу үчүн пенсиялардын базалык бөлүгү жана пенсиялардын камсыздандыруу бөлүктөрү толугу менен индексациялоо жолу менен жогорулатылды. Бул бардык категориядагы пенсия алуучулардын пенсияларына эсептөө жүргүзүлдү. Ошол жерде айтып кетишибиз керек, немеде мыйзамда көрсөтүлгөн шартта эгер толук пенсия алып жүргөн адам болсо, пенсиясынын өлчөмү жашоо минимумуна жетпесе, мисалы үчүн былтыркы жылдын көрсөткүчтөрү боюнча 4286 сом 70 тыйындан төмөн пенсиялардын базалык бөлүгү 5%-га же болбосо 100 сомго көбөйдү. Бул категориядагылардыкы мындан сырткары камсыздандыруу бөлүктөрү да 7%-га жогорулап, бирок 200 сомдон кем эмес өлчөмдө деген шартта жогорулатылды да. Мисалы үчүн 3000 сомдун тегерегинде пенсия алып жүргөндөрдүн базалык бөлүгү 1780 сомду алып койсок, калган бөлүгүн 7%-га көбөйткөндө болбогон гана суммалар чыгып калат да, 50-60-100 сом тегерегинде. Ошого карабастан биз 200 сомдон кем эмес өлчөмдө жогорулатылсын деп, демек ушул категориядагылардыкы 200 сом, анан базалык бөлүгүнө 100 сом кошулуп, 300 сомдон кем эмес көбөйтүлдү. Ал эми 4286 сомдон жогору пенсиялардын камсыздандыруу бөлүктөрү гана көбөйдү 7%-га. Бирок бул жерде дагы төмөнкү чеги көрсөтүлдү да, 360 сомдон кем эмес өлчөмдө. Андан жогору көбөйтүүлөр болду. 1000 сомдун тегерегинде баягы камсыздандыруу төгүмдөрдүн төккөнүнө жараша да, кошкон салымына жараша пенсиялык фондго. Ошондуктан жалпысынан бул басымдуу бөлүгү пенсиялык фонддун каражатынан, андан тышкары базалык бөлүгү республикалык бюджеттин эсебинен каржыланып, толугу менен кайра эсептөөлөр жүргүзүлүп, төлөнүп берилди. Азыркы учурда бардык пенсионерлер, бул эми 690 миңдин тегерегиндеги пенсионерлер, азыркы мына акыркы маалыматтар боюнча 688 миң деп атабыз. Ошол пенсионерлер азыркы учурда жогорулатылган пенсияларын алып жатышат. Эч кандай үзгүлтүк болгон жок. Пенсиялык саясатты биз ушундай мааниде жүргүзүп атабыз. Ар бир жылы бюджет бекитилген убакта ошол келерки жылга божомолдуу бир сумманы, каражаттарды карап, ошого жараша анан негизги көрсөткүчтөр болуп, жана индексациялоонун негизги көрсөткүчү бул орточо айлыктын өсүшү республика боюнча. Андан сырткары баалардын өсүшү. Ошол баалар менен орточо айлыктын өлчөмүнүн орточо көрсөткүчү, экөөнүн орточо көрсөткүчү былтыр 7%-ды түзгөн. Ошонун тегерегинде биз камсыздандыруу бөлүктөрүн жогорулатканга мүмкүнчүлүк бар. Кечирим сурайм, бизде чалуу бар, анда кийин айлансак. Саламатсызбы көрөрман, сиз түз эфирде сурооңузду угуп жатабыз. Саламатсызбы, сиз түз эфирде сурооңузду берсеңиз болот. Мен пенсия жөнүндө суроом бар эле. Албетте, бериңиз. Мен Чоң Алай районунан 1998-жылы көчүп келгенмин, ден соолукка байланыштуу. Азыр Чүйдө жашайм, Панфилов районунда. Анан мен ошол жака соцфондду, налогду жерге төлөп, ошол жерден түшүм алган түшүмдөн жашап атам бул жакта. Азыр ден соолугум, колдорум ооруп начар да, ошого пенсияга чыга албай жүрөм. Эмеге барсам, соцфондко, сен бияктан чыгышың керек, Чоң Алайдан. Сен биякта учеттің бул жакта болбойт деп айтты да, ошого бир эметип коюңуздарчы, бир жардамдашып, кандай бир эмет. Рахмат. 59-а кирдим азыр. Высокогорий Чоң Алай боюнча 55 жашта чыгат да пенсияга. Ошону рахмат. Түшүнүктүү сурооңузга жооп берип коеюн. Бул жерде биздин жарандарыбыздын көп учурда ушундай катаатчылыгы ушунда, баягы үлүш жерин алып коюп эле, анан каалаган жерде жашай беребиз, анан кийин пенсияга чыгабыз деген туура эмес түшүнүк менен жүрүп атасыздар да. Бул жерде мыйзамда 2 шарт каралган. Жашап
жана иштеш керек деген. Эгер мыйзамда көрсөтүлгөн 2 шарттын бирөө аткарылбай калса, анда тилекке каршы укугуңуз болбой калат. Сиздики да ушундай учур болуп атат. Сиз мисалы үчүн үлүш жериңиз сизде катталган, ал жерге төгүп атасыз, бирок сиз туруктуу ал жакта жашаган жоксуз. Ошондуктан бул жердеги мыйзамда 55 жаштан бийик болуу шартка кирген айылдардын тизмегиндеги айыл болсо, ошол жерде жашап иштешиңиз керек эле да. Сиздин үлүш жериңиз ал жакта, жашаган жериңиз Панфилов районунда. Ал жерде 20 жылдан кем эмес бийик болуу шартта иштеп жашаш керек деген талабы бар. Ошондуктан туура эле айтып атышат, сизге азырынча укугуңуз келген жок, бирок айтып атасыз ден соолугума байланыштуу бул жакка келдим эле деп. Эгер ошол дарыгерлердин көрсөтмөсү менен медициналык эксперттик социалдык комиссиянын кароосуна жанагы майыптыкка чыга турган көрсөткүчтөр болсо, анда майыптык боюнча пенсияны баягы укук ала турган шарттарга өзүңүздүн документтериңиз менен кайрылып, майыптыктын тобун алсаңыз, анда кайсы жакта жашап атканыңызга карабастан азыр пенсия чегергенге мүмкүнчүлүк түзүлөт. Түшүнүктүү, бизде кайрадан чалып. Саламатсызбы көрөрман, сиз түз эфирде сурооңузду угуп жатабыз. Алло. Саламатсызбы, сиз түз эфирде сурооңузду берсеңиз болот. Biz Tacıkistan'ın Jirgetal rayonundan köçüp gelgenmiz. Kelgenizge 25 yıl oldu. Kempirim 59'a kirdi. Bu yaka kelgenden keyin çüyde işleve kalışıyor. SSR'nin de stajı. Yani kanti pensiyaya çıksak bulur. Түшүнүктүү. Жалпы негизде пенсияга чыгуу жаш курагы аялдар үчүн 58 жаш деп белгиленген. Ошондуктан эми бул жака келгенге чейин иштеген учуру болсо, же балдардын көбөлүктөрү болсо, окугандыгы тууралуу, аскер кызматында кызмат өтөгөндүгү тууралуу маалыматтар болсо, ошонун баардыгы стажга эсептеле берет. Ошондуктан болгон документтердин топтомун алып, райондук башкармалыкка барып, кайрылганга мүмкүнчүлүк бар. Ошол апабызга ушундай сунуштайт элек, анткени баягы 59га чыгып кеткенден кийин азыр канча документ менен канча жылы тастыкталса, ошого жараша пенсия чегерилип бериле берет. Ал эми өзүңүздүкү болсо, ошондой эле шартта 63 жаштан чыкканга мүмкүнчүлүк бар. Эгер жаш курагыңыз туура келсе, сиз дагы тийиштүү документтериңиз менен, эң башкысы паспортуңуз менен, анан эмгек кечепче менен кайрылсаңыздар болот. Аскер кызматын өтөгөндүгү тууралуу аскер билетинин көчүрмөсү, ушулардын баарын тапшырышыңыздар керек да. Анан ал жерден карап көрүшөт, укугуңуздар болсо пенсия чегерип беришет. Рахмат, бизде кайрадан чалуу бар. Саламатсызбы көрөрман, сиз түз эфирде сурооңузду угуп жатабыз. Саламатсызбы, сурооңузду берсеңиз болот. Жақсылар, ассаламу алейкум. Сиз түз эфирде сурооңузду угуп жатабыз. Берет турган суроом. 93-жылдан берки балдар Мемет Албайтта үлүш жер алган эмес, жана иштери дагы жок, булар кантип пенсияга чыгышат. Ушуларга бир туруктуу бир жылда канча акча төлөйт? Же болбосо мынча акчадан төлөп турсаңар, мынча жашка барганда мынча сомдон пенсияга чыга аласыңар деген туруктуу закондорубуздар барбы? Рахмат. Пенсиялардын социалдык камсыздандыруу боюнча тарифтер боюнча мыйзам бар. Ошол мыйзамда так көрсөтүлгөн. Үлүш жери барлардыкы өзүнчө тариф менен, иш менен камсыз болуп айлык акыдан төлөгөндөрдүкү өзүнчө тариф. Ар бир категорияга ушундай тарифтик чендер каралган. Ошондуктан сиздин уулуңуз 93-жылкы деп атасыз. Бул жерде үлүш жери алынбай калса, камсыздандыруу стажын калыбына келтиргенге 96-жылдан кийинки мезгил үчүн, эми ал балаңыз 16га чыкканда кийинки мезгил болуп калат. Бул 2000 ошондо 93 болсо 2019-жыл болуп калабы, 16га чыкканы. Ошондой мезгилден берки учурга гана төгүмдөрдү төксөңүз болот. Же болбосо алдыга карай мезгилге ыктыярдуу түрдө төгүмдөрдү төксөңүздөр болот. Бул орточо айлык акынын ошол аймакта белгиленген, мисалы үчүн шаар же райондо белгиленген орточо айлык акынын улуттук статистика комитети тарабынан белгиленген орточо айлыктын 8%-дан кем эмес өлчөмдө камсыздандыруу төгүмдөрүн төксөңүздөр болот. Ал эми жанагы
стажын калыбына келтириш үчүн. Ал эми ыктыярдуу түрдө 10%дан кем эмес төгүшүңүздөр керек. 8% пенсиялык фондко кетет. Ал эми 2% мамлекеттик топтомо пенсиялык фондко кетет. Түшүнүктүү, бизде кайрадан чалуу бар. Саламатсызбы көрөрман, сиз түз эфирде сурооңузду угуп жатабыз. Алло, саламатсыңарбы? Саламатсызбы? Менин балам бар, ошо окуясына байланыштуу инвалид 2-группада. Ушул мисалы алган пенсиясы дары-дармегине жетпейт балам. Уулуңуз канчада? СОС пенсиясын көбөйтүп койсо болобу балам? Кечирим сурайбыз, уулуңуз канча жашта? 22 жашта. Мен түшүнгөнүмө караганда сиздин уулуңуз социалдык жөлөк пул алат экен. Бул категориядагылар тилекке каршы биздин контингентке кирбейт, анткени стажы жок адамдарды мамлекет тарабынан камкордук алынып, социалдык жактан коргоо социалдык өнүктүрүү министрлиги тарабынан жөлөк пулдар белгиленип берилет да. Анан көп жылдан бери көбөйбөй атат дегенде бул республикалык бюджеттин каражаттарынан каржылана турган төлөм болгондуктан муну биз чечип бере албайбыз. Эгер стажы болсо, анда биз социалдык фондко өтсө болот. Эгер стажы болуп, анан кандайдыр себептер менен майыптык алып калса, анда биз тараптан пенсия түрүндө чегерилип берилет дагы, жыл сайын жанагы индексациялоо жолу менен көбөйүп турат. Кайрадан бизде чалуу бар. Саламатсызбы көрөрман, сиз түз эфирде сурооңузду угуп жатабыз. Саламатсызбы, сурооңузду берсеңиз болот. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы, сурооңузду угуп жатабыз. Саламатсызбы? Мен апам пенсия алат 6000. Мен апам пенсия алат. Урматтуу көрөрман, сыналган үнүн азайтып, Исул болуп калганда 7 жылдан бери жатат. Анан кийин кошумча инвалидный сурооңуз түшүнүксүз болуп калды, кайталасаңыз. Негизин түшүнгөндөй эле болдук. Эми бул жерде апабыз кары жаш курагы боюнча пенсия алат экен, анан баягы майыптык эми мүмкүнчүлүгү чектелген адам болуп төшөктө жатып калды. Ошого жараша майыптык боюнча дагы пенсия алсак болобу деген суроо болуп атат окшойт. Тилекке каршы мыйзам 2 пенсия алганга жол бербейт. Ошондуктан 2 пенсиянын бирөөнү гана тандап алуусу менен же жаш курагы боюнча же болбосо майыптык боюнча пенсия алганга мүмкүнчүлүгү бар. Анан айта кетишибиз керек, экинчи топтогу майыптыгы менен алган пенсия менен жаш курагы боюнча алган пенсиялардын эсептөө жолдору, механизмдери бирдей. Ошондуктан бирдей эле өлчөмдө болот. Болгону аталышы жаш курагы боюнча пенсия же болбосо майыптыгы боюнча пенсия. Аны жаран өзү тандайт. Өзү тандайт, өзүнүн тандоосу. Рахмат, түшүнүктүү, бизде кайрадан чалуу бар. Саламатсызбы көрөрман, сиз түз эфирде сурооңузду угуп жатабыз. Алло, саламатсыздар. Саламатсызбы? Мен пенсияга чыктым эле. Мен өзүм азырдагы иштейм, 63 жаштамын. Мен 15-жылдан бери 3000ден ашык СОС фонд кармайт менден. Мен справка алып, жана пенсияга чыккан жылыман бери. Алып келип тапшырсам, эме көбөйбү, пенсиям көбөйбөйбү? Сиз социалдык фонддон аласызбы пенсияны? Сиз пенсияны социалдык фонддон аласызбы? Ооба, СОС фонддон. Пенсияга чыккан учуруңузда сиздин төгүмдөрүңүз толугу менен камсыздандыруу бөлүгү болуп эсептелген. Ал пенсияңыздын өлчөмүндө отурат. 96-жылдан кийин биз эмне үчүн азыркы айтып атканыбыздын бардыгы камсыздандыруу принциптерине ылайыкташтырылган. Жана телегөрүүчү суроо берип кетти, 93-жылкы баламдын тагдыры эмне болот деп. Бул жанагы эле өмүрдү, автоунааны, үйдү камсыздандыруу деген сыяктуу эле бул пенсиялык камсыздандыруу деген мыйзам да. Ошондуктан биз баягы Союздун убагындагы мыйзамдардан четтешибиз керек. Биз 96-жылдан баштап ар бир кишиге жеке эсеп киргизгенбиз, жана паспорттагы номер ар бир адамдын жекеси. Ошол жерге акча каражаты түшүп турган болсо, анда стаж болуп эсептелет. Эгер ал жака каражат төгүлбөсө, пенсиялык фондко салым кошулбаса, тилекке каршы социалдык фонддун, пенсиялык фонддун каражаттарынан пенсияга
укугуңуз болбой калат. Ошондуктан сиздикин эсепке алынган болуш керек. Анткени пенсия чегерилгенде сиздин иштеген мезгилиңиздин толук бардык жылдары эмгек китепчеңиз жеке эсебиңизден көчүрмө боюнча толугу менен алынат. Андан сырткары жанагы аскердик билет деп айтып аткан бардыгы эсепке алынат. Анан иштеп пенсияга чыккандан кийин эгер иштеп атсаңыз, бул бардык иштеген жарандарыбызга тиешелүү. Жыл сайын 1-январга карата былтыркы өтүп кеткен жыл үчүн топтолгон каражаттардын эсебинен экинчи камсыздандыруу бөлүгүнө кайра эсептөө жүргүзүлүп, үстүнө кошулуп берип турат. Бул жерде жанагы айыл чарбасында эмгектенгендер, анан жеке ишкерлик кылгандар төлөмдөрдү пенсияга чыккандан кийин төлөбөйт. Ал эми айлык акыдан иштеп аткандар алардыкынан кармалат. Бирок жыл сайын жанагындай жол менен кошулуп берилет. Анан дагы бир айта кетүүчү нерсе, ушул иштеп аткан пенсионерлерибиз, жарандарыбыз биздин башкармалыктарга келбей койсоңуздар деле болот. Анткени бул автоматтык түрдө салык кызматы билесиздер 19-жылдан баштап төлөмдөрдү, төгүмдөрдү жыйноо, аны административдик иш алып баруу бул салык кызматына өткөрүлүп берилген. Ошондуктан ал жактан бизге маалымат түшөрү менен биз өзүбүз сиздердин пенсиялык иш кагазыңыздарды көтөрүп, кайра эсептөөнү жүргүзүп коебуз. Мурдагыдай баягы бухгалтериядан барып кагаз алып келип тактап кереги жок. Ошондуктан убактыңыздарды бөөдө коротпоңуздар. Аны биз бардыгын убагында жасаганга аракет кылабыз. Бирок кайсы учурда мисалы үчүн бир аз отчеттуулук кечирээк тапшырылып калышы мүмкүн ар кандай себептер менен. Ошого карабастан мындай учурларда пенсияны кайра эсептөө 1-январдан баштап, арткы числодон баштап өткөн жыл үчүн эсептелип, анан айырмасы төлөнүп берилет. Ошон үчүн кабатыр болбой эле койсоңуздар болот. Бирок эгер кандайдыр бир мындай эме болсоңуздар, чалып же болбосо барып тактап койсоңуздар болот. Социалдык фонддон ошо калбор болуп иштеп жатпады беле? Канча кайрылуу келип түштү? Негизи эле жарандарыбыз кандай маселелер менен көбүнчө кайрылып жатышат? Былтыркы жылы 11.000ден тегерегиндеги кайрылуу келип түшкөн. Мунун ичинен басымдуу бөлүгү телефон аркылуу 9.000дей. Андан тышкары кат жүзүндө бизге кайрылуу келип атат. Мен кечирим сурагым келип жатат, кайрадан бизде чалуу бар экен, андан майгыбыз улантсак. Саламатсызбы көрөрман, сиз түз эфирде, сурооңузду угуп жатабыз. Саламатсызбы, сиз түз эфирдесиз. Байланыш үзүлүп кетти окшойт. Сиздин сөзүңүздү бөлүп койдум. Негизи ОЗ2да кайрылуулар бар. Кол борборубуз 1202 түз номери менен телефондук чалууларды кабыл алынат. Бул жерде жанагы туруктуу телефондук байланыштагы операторлордон акысыз, ал эми уюлдук телефондордон тарифтик эмесине жараша төлөмдөр кармалат да. Анан эртең менен саат 7-тен кечки саат 10го чейин чалуулар кабыл алынат. Мындан тышкары ошол эле биздин социалдык фонддун соцфонд чекит кейжи деген сайт аркылуу онлайн режиминде чат аркылуу дагы кайрылсаңыздар болот. Ал жерде биздин сайттын оң жак төмөн жагында ошол суроо бергенге мүмкүнчүлүк берилген. Жазуу жүзүндө кайрылсаңыздар биздин кызматкерлер сиздерге жооп бергенге аракет кылат. Эгер кандайдыр бир өзгөчө бир учур болуп калса, териштире турган же болбосо пенсиянын эсебин тактай турган учур болуп калса, анда тийиштүү сиздин кайрылууңузду кабыл алат дагы кат жүзүндө болобу же болбосо электрондук түрүндө жооп бергенге мүмкүнчүлүк беришет. Түшүнүктүү, бизде кайрадан чалуу бар. Саламатсызбы көрөрман, сиз түз эфирде, сурооңузду угуп жатабыз. Байланыш кайрадан үзүлүп кетти. Пенсияларды кайра эсептөө боюнча маселеге токтолуп атасызбы? Ошол боюнча кененирээк айтып бересизби? Пенсиялар негизи мен айтып кеткендей, жылда белгиленген мыйзамда белгиленген учурларда эч кандай арызы жок эле эсептелет. Мындан тышкары жана биздин 80 жашка толгон пенсия алуучуларыбыз бар. Мында дагы бул учурда дагы үстөк төлөм каралган. Эми айына 100 сомдон бул республикалык бюджеттин эсебинен пенсияга кошумча караганга деп бериле турган төлөм.
Ошондой учурларда мыйзам түрүндө эч кандай арызы жок эле каралып берилет. Ал эми мына азыр дагы айтып кеттим, иштегендердикин дагы мына арызсыз эле азыр карап берип атабыз. Эгер пенсиянын өлчөмүнө кандайдыр бир таасирин тийгизе турган учур болуп калса, мисалы үчүн баккан адамынан айрылгандыгы боюнча пенсиялар бар да, ал жерде балдар 16-га чыкканга чейин эч кандай тастыктоосуз эле төлөнүп берилет. Баягы туулгандыгы тууралуу, анан ошол каза болгон адам апасы же атасы экени көрсөтүлсө эле төлөнүп бериле берет. Ал эми 16-га чыккандан кийин атайын орто кесиптик окуу жайларда күндүзгү бөлүмдө окуса 23 жашка чейин же болбосо окуусун бүткөнгө чейин төлөнүп берилет. Ушундай учурларда жана 11-классты бүткөндөн кийин балким окуусун улантпай иштеп кетип калса, анда пенсия төлөнүп берилбейт, анткени ал адам өзүн өзү камкордук алат деген эмеде да, анан максатта. Анан ал учурда баягы 3 адам алып жүргөн болсо, бирөөсү өлчөмү азайтылып калат. Ошондой учурда кайрылуу жасап бизге маалымат берип турушуңуздар керек. Анан окугандыгы тууралуу маалыматты дагы белгиленген билим берүү илим министрлиги аркылуу белгилүү бир форманы иштеп чыкканбыз. Ал жерде сүрөтү менен алганга туура келип атат, анткени буга чейин текшерүүлөрдүн жыйынтыгында баягы окубаган жарандарыбызга дагы окуп атат деп жазып берип койгон учурлар болуп калган экен. Ошондуктан ушундай болбош үчүн белгиленген бир формада тастыктоочу документтерди алып атабыз. Анан айта кетишибиз керек, азыркы күн сурайм бизде кайрадан чалып бар сөзүңүздү бөлгөнүңүз үчүн. Саламатсызбы көрөрман, сиз түз эфирде сурооңузду угуп жатабыз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы, сурооңузду берсеңиз болот. Саламатсыздарбы? Алло. угуп атабыз. Сиз түз эфирдесиз. Мен сизге 19 жол звончеп араң албадымбы? Сурооңузду угуп жатабыз. Мына 96 жылдары Союзда жумуш жойулуп кетти да. Союз жойулуп кеткенден кийин стаж жетишпей, кээ бирлер бишкектеги жашоочулар 2000 сом менен пенсия чегип кетишкен. Эми аларды эмне күнөө бар да, мисалы үчүн кээ бирлер ошо Кыргызстан ачкадан өтүп кеткендер да бар да. Эми кандай жашаш керек мынар ушундай тарихтеги кишилер? 20 000 сом менен алгандарга 1000 сомдон кошуп атасыңар. Ушуга жооп берсеңиз, же Түшүнүктүү, сурооңузга жооп берип коеюн. Социалдык фонддун бирден бир негизги максаттары бул ар бир жаранды ошол кошкон салымына жараша пенсия менен камсыздоо болуп эсептелет. Социалдык жактан камкордук көрүү бул мамлекеттик саясатка кирет. Бул социалдык өнүгүү министрлиги тарабынан кандайдыр бир дагы кошумча төлөмдөр төлөнүп берилет. Ошондуктан бул эки неменин ишкананын ишин туура түшүнсөңүздөр, социалдык фонд төгүлгөн каражаттардын эсебинен пенсияны чегерип төлөп берет. Анан баягы системага аз өлчөмдө төгүмдөр төлөнүп, эми мен түшүнүп атам, сиздин сурооңуздагы баягы эмеси бар, жүйөсү бар. Анткени иш менен камсыз кылбай калсак деген бул дагы эми жалпы мамлекеттик саясат болуп калып атпайбы? Эми бул жерде бизге фондко түшкөн акчаны биз башка бирөөлөргө азыркы күндө деле жанагы көбөйтүү жолун айтып бербедимби? 200 сомго чоюп жеткизип коюп атабыз төмөнкү чеги деп. Бул да болсо ошол аз өлчөмдө төгүмдөрдү төлөгөн же болбосо стажы өтө аз, системага жакшы катышпаган адамдарды дагы калтырып койбостон ошолордун дагы пенсиясын жогорулатуу деген саясатта. Анан чындыгында айтканда эми 20 000 алгандардыкын көбөйтүп коюп атасыздар деп атасыз. Ал учурда карап көрүшүбүз керек. Бир адам мисалы үчүн бир жылда 1 000 000 сом которсо, ал канча адамды пенсия менен камсыздап атат учурдачы. Анан ал кишиникин төккөн салымына жараша көбөйтпөй койсок, бул социалдык теңсиздикке алып келет. Биз азыркы күндө ушул системадан акырындап четтейли десек болбой атат, анткени ошол эле учурда баягы эл аралык уюмдардын көрсөтмөлөрү бар экен, стандарттар бар. Мынчадан ылдый болбош керек, жашоо мүнөтүнө жеткизгиле деп атасыздар. Бирок
ошол эле учурда ар бир адам келечеги үчүн өзү да кам көрүш керек да. Баягы жумушум жок деп эле төлөмдөрдөн четтегендер бар. Мына үлүш жерлери барлардыкын эми баягы жашырган менен эмне, мына айыл жеринде жашагандардын көпчүлүгү биздин тууган уруктарыбыз деле салыкты төлөп коет дагы, социалдык төлөмгө келгенде пенсияга жеткенде төлөйм, азыр эмне кереги бар деген ушундай бир пикирде жүрүшөт да. Анан пенсияга жаш курагы жакындап калганда төлөмгө келгенде эсептеп берет. Ал милдеттүү төлөм болгондуктан учурунда төлөбөгөндүгү үчүн штрафтык кандайдыр бир айыптык санкциялар колдонулат. Анан ошондой учурда анан бизге көп кайрылуулар болот да. Социалдык фонддун кызматкери же болбосо салык кызматынын кызматкери бизден акча талап кылып атат деп. Териштирип келгенде ал мыйзамдуу түрдө төлөй турган эмени 96-жылдан бери төлөбөгөн төлөмдү азыркы күнү бир күнү төлөп атат. Анан убагында төлөбөгөн үчүн анан айып салынып атат да. Анан ошондуктан жылдык төлөмдөрдү төлөп турсаңыздар, мисалы үчүн мына айыл жеринде көпчүлүгү шаардагылардын эми үлүш жерибиз жок, бирок айыл жериндегилердин үлүш жерлери бар. Ошонун ичинде жана жерди иштетүүгө укук бере турган документтин ичинде үй бүлө мүчөлөрү деп көрсөтүлгөн адамдын баары ошол төлөмдөрдүн ичинде отурат. Анан мисалы үчүн жылына гектарына бир 300-400 сом төлөсө, аны 12 айга бөлсөңүздөр, аны дагы 5 адамга бөлсөңүздөр, 5 адамдын стажы болуп атат да, айына 6-7 сом төлөнөт. Ошону дагы төлөбөй атабыз да. Анан ошон үчүн биз жанагы окутууларды эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Ошого карабастан окутуу тууралуу алдыда да кеңири кеп калат. Азыр биз бир чалууну кабыл алалык. Саламатсызбы көрөрман, сиз түз эфирде, сурооңузду угуп жатабыз. Алло. Саламатсызбы, сиз түз эфирде, сурооңузду берсеңиз болот. Мен мындай суроо берейин дедим элем да. Могу саламатчылык. Аха. Алло. Сиз түз эфирде, сурооңузду угуп жатабыз. Мен жашым 59-га карап калдым да. Бирок азыркы эмеде уже 40 жаштан көп стаж болуп калды да азыр. Түшүндүм сурооңузга. Пенсияга болобу кандай деген суроо берейин дедим эле. Рахмат сурооңузга. Учурдагы мыйзамдарга ылайык мөөнөтүнөн мурда пенсияга чыгуу каралган. Бул көп категориядагыларга, бул жалпы негизде мисалы үчүн 63-төн эркектер, 58-ден аял кишилер чыкса, аталган телекөрүүчүнүн да суроошундай болуп атат. 59 жаштамын, бирок 40 жыл стажды жыйнап топтоп койдум деп. Биринчиден бул жерде эң башкысы жаш курак. Анткени пенсиянын өзүнүн аталышы эле айтып тургандай, жаш курагы боюнча пенсия болгондуктан биринчи сиздин жаш курагыңыз 60 жашка чыгышыңыз керек. Анан экинчи шарты 40 жылдан кем эмес стажыңыз болсо, толук кандуу пенсияга чыкканга мүмкүнчүлүк берилет. Ал эми аялдардыкы 55 жаштан, 58ден эмес, 3 жыл эрте пенсияга чыкканга мүмкүнчүлүк берилет. Эгер 35 жыл, башкача айтканда талап кылынган 20 жылдан дагы 15 жыл ашыгыраак стаж болсо, анда 55 жаштан чыга берсе болот. Рахмат, биз акыркы чалууну кабыл алгандай майгүздү улантсак. Саламатсызбы көрөрман, сиз түз эфирде, сурооңузду угуп жатабыз. Саламатсызбы? Сурооңузду берсеңиз болот. Биз алыстагы Жумгал районунан чалып аттык эле. Саламатчылык. Угуп жатабыз. Угулуп атабы? Саламатсыздарбы? Сиз сыналгын эмес, телефонду угсаңыз, көрөрман. Телефонду. Сурооңузду угуп жатабыз. Биз алыстагы Жумгал районунан чалып атканбыз. Сурообуз болсо, менин жолдошум пенсияга чыкты эле. 10 жылы кара кечеде иштеп жүрүп, ошо 10 жылдык стажысы жазылбай эле мындай минимальный эле пенсияга чыгып калды. Ошого кийин коштуруп эметсек болобу? Оюңуз түшүнүктүү? Түшүнүктүү. Бул жерде расмий түрдө эмгек баягы договор түзбөй, келишим түзбөй иштегендиктин кесепети болуп атат да. Бизде мындай учурлар өтө көп. Убактылуу айлык менен азыркы күндө тигүү өндүрүшүндөгүлөр да ушундай шартта иштеп атышат. Тилекке каршы, эгер эч кандай келишим түзүлбөсө, социалдык төлөмдөр төлөнбөсө, аны кайра калыбына келтирүү кыйын. Өтүп кеткен мезгил үчүн бухгалтердик эсептин принциптери боюнча артка дагы алар эсептей албайт.
ошон үчүн убагында баягы кызыктар болуп ошону текшертип карап турушуңуздар керек эле. Анан бир айтып кеттим, калыбына келтирүү маселеси бар. Эгер кандайдыр бир шарт менен толук эмес стаж менен чыгып калса, мисалы үчүн базалык бөлүгү азыркы күндө пенсиянын 1780 сом да, ошону да толук албай калгандар бар да. Эгер мисалы үчүн эркектер 25 жыл талап кылынган иштебесе, аялдардын 20 жыл жок болуп калса, теңдемелүү түрдө азайтылып эсептелип калат да. Мисалы үчүн 10 жыл болсо жарым эле берилип калат. Анан ошондуктан ошондой учурда эгер толук пенсия алам деп жетпеген стажына төгүмдөрдү төгүп, стажын калыбына келтирип, жеке эсебин толуктаса, 20 жыл, мисалы үчүн 19 жыл, 18 жыл болуп калышы мүмкүн. 2 жылдыкын төгүп койсо, анда толук пенсия алат дагы, кийинки көбөйтүүлөр дагы ошол толук пенсияга жүргүзүлөт. Ал эми кайра калыбына келтирүү жолдорун эгер кандайдыр бир себептер менен отчеттуулук өтүп, бирок белгисиз себептер менен жеке эсебине түшпөй калган учурлар болсо, аны ошол райондук башкармалык менен тастыктап такташып туруп, эгер бардыгы убагында төлөнгөн, кармалган болсо, анда кайра эсептөө жүргүзсөңүздөр болот. Эгер бардыгы мыйзамдуу түрдө жасалган болсо. Ал эми жанагындай жол менен жаап, жашырып, же болбосо колун акчалай түрдө берип коюп, эч кандай төлөмдөрдү, салыкты да кармабаса, анда кечирип коесуздар. Бул жерден социалдык фонддагы, салык кызматтагы эч кандай жардам бере албай калабыз. Ошондуктан биздин жарандарыбызды да үндөп кетет элек, баягы ишке орношкондо дагы мына азыркы жаштарыбызды мына жана сиз айтып кеттиңиз, окуу процесстери кандай болуп атат деп, ошол окутуу процессине борбору тууралуу айтып берсеңиз. Маалымат берүү жагын биз колго алганбыз мындан канча 7-8 жыл мурун эле. Илим билим берүү министрлиги менен биргеликте иш чараларды иштеп чыгып, бирдиктүү бир буйрук чыгарылган. Баягы окуу жайларын мектептин атайын орто, кесиптик, анан жогорку окуу жайлардын бүтүрүүчү класстарынын, бүтүрүүчү курстардын студенттерине ушундай пенсиялык сабаттуулук боюнча окутууларды өткөргөнгө. Анткени өзүбүз билебиз, 11-классты бүткөндөн кийин мен жана айтып кеткендей окуусун улантпастан жумушка чыгып кетиши мүмкүн. Ишке баргандан кийин жаштардын көбү убактылуу каражаттарга макул болуп эле эч кандай келишим түзбөй иштей бериши мүмкүн. Ошондуктан алардын өздөрүнүн укуктарын, пенсиялык укуктарын коргоо максатында ушундай окутууларды жүргүзүп турабыз. Азыркы күндө да жүрүп атат. Мындан тышкары биз ишкана мекемелерге дагы өзүбүздүн сунуш менен кайрылып атабыз. Кээ бир жерлерде, көп адам иштеген жерлерде ушул пенсия маселелери боюнча, төгүмдөр боюнча канча кармалыш керек, айлыгымда мындай кармап койду, канчасы пенсиялык фондко кетиш керек деген суроолор болуп аткандыктан биз ушул жерлерде окутуу иштерин жүргүзүп келебиз. Өткөн жылы дагы пандемияга карабастан бир топ окуулар жүрдү. Эми азыр мен цифра менен айтканда алыстымын. Анткени бул боюнча биздин ишти окуу борбору алып барат. Ал жерде адистер атайын өздөрүнө план иш түзүп алып, ошону менен жерлерге чыгып, аймактарда мектептерге чейин окутууларды жүргүзгөн учурларыбыз болгон. Эми азыр баягы аралыктан болуп аткандыктан кичине бир аз солгундап калды жумушубуз, бирок пландарыбыз бар. Бул негизги максаты бул окутуулардын ошол ар бир адам өзүнүн пенсиялык укугун жакшы билип, келечекте баягы пенсиясына өзү камкор көрүп, эмтеден иштеген айлыгынан төлөп турса деген максат. Пандемия деп калбадыкпы? Ушул пандемия учурунда санарип технологиялар аралыктан иштөөгө абдан чоң жардам берип калды да. Анан бул багытта соцфонддо кандай иштер аткарылды? Кыска нуска айта кетсеңиз. Мен жогоруда айтып кеттим, бул боюнча жана жеке камсыздандырылган адамдын өздүк кабинети деп. Бул азыркы күндө да иштеп атат. Билесиздер, азыркы күндө биз түндүк баягы ведомство аралык аракеттенүү электрондук тутумуна бириктирилгенбиз. Бир топ мамлекеттик органдар менен азыр аралыктан иш алып барылып атат. Убарачылыгы жок. Мисалы үчүн мурда 19-жылга чейин биз көп документтерди, тастыктоочу документтерди кайрылуучунун өзүнөн суратып алып атсак, азыркы күндө андай мажбурлап эмеси жок, эч кандай кажети жок болуп калды. Анткени алар бизге айтып коет, бул жакта иштегенбиз, мындай барууга мүмкүнчүлүгүм жок, мисалы үчүн Кыргызстандын башка бир аймагына.
Анда биз ошол система аркылуу, электрондук система аркылуу тийиштүү мамлекеттик органдардан архивдик маалыматтарды биздин аймактык башкармалыктар аркылуу электрондук түрдө суратып алып, пенсиясына керектүү документтерди алганга мүмкүнчүлүк бар. Ошол эле учурда жана окугандыгы тууралуу маалым каттарды жогорку атайын окуу жайларынан биз түндүк системасы аркылуу алып атабыз. Эмгек социалдык өнүктүрүү министрлигинен жөлөк пул алат же албайт деген маалыматты алып атабыз. Ушундай көп жана соттолгондугу тууралуу баягы мурда ар бир адам өзү барып алчу документтерди биз мамлекеттик орган катары электрондук түрдө алып атабыз. Бул дагы жакшы бир көрсөткүч. Азыркы күндө билесиздер, өзүн жалпылууга өзүн аныктоо системасы киргизилген. Ар бирөөбүзгө электрондук колтамга берилет. Ошондо аркылуу жеке өздүк кабинетиңизди ачып алып, пенсияга чыкканга деле аралыктан арыз берсеңиз болот, кайра эсептеткенге арыз берсеңиз болот. Айтып аткан жана жеке эсептен көчүрмө деп атпайбызбы? Аны банктарга, эки жактарга мурун суратылганда бизге келип, анан печатын бастырып, убара-бол алып кетишчү. Азыркы күндө эгер жанагындай каттоодон өтүп жеке кабинет ачып алган болсо, аралыктан сурам жасайт электрондук түрдө. Биздин кызматкерлер текшерет дагы ошол адамдын өзүн тастыктаган баягы эмне дейбиз, кабарлоо жөнөтүү менен телефонуна билип алып туруп, анан эгер ошол киши өзү болсо, ага берип коет. Же болбосо азыр банк аркылуу да ушундай болуп атат. Банкта билесиздер, көпчүлүгү кредит алганда кредитти төлөгөнгө мүмкүнчүлүгү барбы, канча айлык алып атыптыр, бардык маалыматтарды. Ошол кандай мүмкүнчүлүгү бар, учурда иштеп атабы, иштебей атабы деген эмени текшерет да. Ошондуктан ошол нерселердин баардыгын аралыктан текшерип алса болот. Банктагылар азыр бизден сурам жөнөтөт. Биз баягы кайрылуучуга өзүнө маалымат жиберебиз дагы, ошол аркылуу электрондук түрдө төлөмдөр жөнүндө маалымат алып атышат. Рахмат. Жеңишбек Уркалович, бизге бөлүнгөн убакытта соңуна келип жетти. Эфирибизге келип, кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн чоң ыраазычылык билгизебиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул Пирамида каналында акцент программасы болду. Эмки берүүгө чейин саламатта калыңыздар.